Müslümanlıktın gelinçek aябай балет olçolar. Болды. Болды. Таласпай жоқ достар. Ассалаумалейкум достор. Чебер таймашты баштадык. Бүгүнкү чебер таймашта жубайлар аял менен күйөөсү катышат. Биз болсо локацияга келдик. Азыр болсо биз Чыңгыз Айтматов проспектиси менен магистраль көчөсүнүн кесинишинде турабыз. Бурчта билесиздер, аларча соода борбору бар. Ушунун алдында биз күтүп турабыз. Биринчи келген 10 түгөйдүн ичинен биз 4төн эле тандап алабыз. Андыктан эртерээк келгенге аракет кылыңыздар. Барыңыздар күтөбүз. Анан нике көбөлүктү ала келиңиздер. Бүгүн бизде телевизор плазменный, микроволновка жана романтикалык жолдомо достор. Эмесе биз баштадык. Келиңиздер, күтөбүз. Биздин бүгүнкү чебер таймашка, жубайлар арасындагы чебер таймашка 4 түгөй келди. Бары менен тааныштык, белектерибиз даяр. Азыр болсо биз кирип таймашты баштай беребиз. Анда биз баарыбыз чогулуп алып, азыр аларча соода борборунун ичине киребиз. Ассалому алейкум достор. Биздин чебер таймаш долбоорубуз башталды. Бүгүн биз чебер таймашта жалаң гана жубайлар арасында кылабыз деп сүйлөшкөнбүз. Бүгүн чебер таймашка 4 жубай келди, 4 түгөй келди. Бизде белектерден айтканда эле бүгүн 1-чи, 2-чи, 3-чү орун алган белектерге эң ылдый жагынан баштаганда микроволновка, 2-чи орунга телевизор жана 1-чи орунга романтикалык жолдомо. Азыр биз ушул 4 түгөй менен, 4 жубайлар менен акырындап тааныша баштайлы. Бирок таанышардын астында биринин сөздөрүн бири укпасын. Биз кулактарга наушник тагабыз, анан суроо жоопторду кылабыз. Келиңиздер, кулактарга наушник тагып, музыка угуп, жакшы маанайда отуруңуздар. Достор, барыңыздарга угулуп атабы? Болгон жок, Азыр биз 1-чи түгөйдөн буюрса тааныш баштайбыз, 1-чи үй бүлөдөн тааныш баштайбыз. 1-чи үй бүлө бизде Бусурман менен Улбу, Азыр Бусурман менен Улбу сиздердин үйлөнгөнүңүздөр канча жыл болду? Биздикине 5 жыл болду. 5 жыл болду, Биздин чебер таймашка кош келипсиздер. Бүгүн белек утканга маанай жакшыбы, даярсыздарбы? Настрой жакшыбы? Утасыздарбы? 1-чи местабы? Кудай буйрса. Азыр ушул түгөй 5 жылдан бери үйлөнүп тур, бирок 5 жылдын ичинде бири-бирин канчалык жакшы деңгээлде тааныйт экенин биз азыр кичинекей сурап кетели. Биз азыр Бусурмангулга суроо беребиз. Бусурмангул, Улбунун фамилиясы кандай? Мазаров. Канча бала болуңуздар? 2. Так, тура. Туулган күндөрдү, кичинекей балдарыңыздардын туулган күндөрүн билесизби? Айтсаңыз? 24 март. 24 март. 22 август. Жардам бериңиз. Кызымдыкы 2012-жылы сентябрдын 12-си. Баламдыкы 2014 июндун 8-и. Бирөөсү туура эмес, бул калды эчата. Жакшы көргөн киносу? Жакшы көргөн киносу түрк сериалдары. Не деген сериал билесизби атын? Чёрный любовь болуш керек. Чогуу көрүп көрөт окшойсуз, чогуу. Жакшы көргөн тамагы кимдин? Өмүрбектики? Жакшы тамагы. Картошка куруп берет. Картошка куруп берет. Роналдо же Месси? Роналдо. Месси. Месси, мүмкүн Месси. Берме жок, всё. Үйлөнгөн күнүңүз эсиңизде? 5 октябрь 2019-жыл. Туура. Кайсы түстү жакшы көрөт, Бегим ай? Кара. Кайсы тамакты жакшы көрөт? Плов. Жакшы көргөн киносу? Мафия не может править миром. Ошо кинону жакшы көрөт. Вместе смотрим, бирге көрөбүз. Бирок бул башка кинону жакшы көрөт турбайбы? Жок, турецкий кино. Жакшы көргөн башка кинону жазыптыр. Айтыңыз, бул кайсы кинону жакшы көрөт? Мафия не правит может. Ой, мафия не может править миром, да. Сиз менен чогуу отуруп көрөткөн, бирок аны жакшы көрбөйт экен, бияка башка кинону жазып койду. Айлы жок, сиз менен отуруп көрөткөн да. Таанышканда
Менин оюмча көбүнчө барыңыздар бириңиздерди жакшы билет экенсиздер. Кээ бир жерде кичине эле мындай каталар болуп атса, жалпысынан барыңыздар аябай туура таптыңыздар. Бирок бүгүнкү парчалардын арасында бири-бирин эң жакшы билген Айзана менен Өмүрбек. Кол чапкаңыздар. Буюрса азыр экинчи турду өткөзөбүз. Экинчи турда жакшынакай маанайды көтөрүп, жакшынакай даярданыңыздар. Бул дагы мындай үй бүлөлүк таймаштар болот. Анан кызыктуу оюндар болот. Эң негизгиси бул жактан эс аласыңар, көңүл ачасыңар, анан билектерди аласыңар. Экинчи турга даярсыздарбы? Кол чапкаңыздар анда эмесе. Биз анда чебер таймаштын, жубайлар арасындагы чебер таймаштын экинчи турун баштамакчыбыз. Кеттик анда. Достор, бизде биринчи таймашта оң жакта Бегимай, сол жакта болсо Уулбу, экөөнүн эки тарапта күйөөлөрү, жолдоштору поддержкага колдоп даяр болуп турушат. Бул жакта 5 шариктен 5 шайбадан турат. Кимиси 1 мүнөттүн ичинде көбүрөөк бири-бирине гол киргизет. Эреженин шарты ушундай, 1 мүнөттүн ичинде таймерге коебуз, бүткөндө эсептейбиз, Даярсыздарбы? Даярсыздарбы? Күйөөлөр даярсыздарбы? Балет экен? Жакшылап балет этесиздерби? 1, 2, 3 кет. Стоп. Кол чабуулар. Биринчи турда Бегимай, Бегимай утту. Кол чабып коюңуздар. Силер күйөөлөр эмне балет этпей койгондар? Сиз балет этпей койсуңуз окшойт. Экинчи тайпадагы атаандаштар бул жакта оң тарабыбызда Бегимай, сол тарапта болсо Айзана. Жолдоштору даярсыздарбы? Жакшылап балет этесиздер. 1 мүнөттүн ичинде котуңуздар. 1 мүнөттүн ичинде эрежени түшүндүңүздөр, шартты. 1, 2, 3 баштайбыз. Кеттик. Давай. Шаңдырак, жакшылап балет этке. Балет этке. Айтыңыз ошондой эле. Кет, кана. Тест иштегиле, тест. Кол эки чоңусунан мындай, буларды алып жылдырып жардам берели. Эки колдо. Бул батырак. Кол чабуулар. Бул атаандашта Айзана жеңип алды. Кол чап койсоңуздар болот. Билгем мен. 25 секундка жетпей. 25 секундтун ичинде кол чабуулар болсун. Азыр эки финалист алдыга чыкты. Анан жанагы утулган эки айым азыр 3-чү орунга ат салышат. 3-чү орунда ат салышат. Биздин колдоочумуз даярсыздар. Эми жакшылап балет этмесең учуп кете болбойт. Азыр 3-чү орунга мелдешесиздер. Тиги эки талпа 1-чи, 2-чи орунга кетет, сиздер болсо 3-чү орунга. 1, 2, 3 кет. Айымдар үчүн атайын ушундай жеңил конкурстарды кылып атабыз. Физикалык оор тапшырмаларды берген жокпуз. Молодец. Жайла. Мына. Катты кетип баратасың, молодец. Ошентип бүгүнкү таймашта, экинчи конкурстун таймашында 3-чү орунду Бегайым алды. Күйөөсү аябай колдоп атты. 27 секундтун ичинде гол киргизип алды. Так, эми 1-чи орун менен 2-чи орунга ат салышабыз. Бул ирет 1-чи жана 2-чи орунга ат салышат. Оң жакта Бегимай жана Айзана. Бүгүн Бегимайдын жолдошу атайын баласын алып келип алдынан көп могу үчүн күрөш деп атат. Даярсыздарбы? 1, 2, 3 кет. Бул жакта эки тараптан кол чабуулар. 13 секундта Бегимай 13 секундта жеңип алды. 1-чи орун Айзана, 2-чи орун Бегайым 3-чү орун жана Уулбу 4-чү орун болду. Бирок бул менен эле биз токтоп калбайбыз. Себеби алдыда да кызык конкурстар бар. Ошондуктан бул жеңиш азырынча мындай баш эле. Аяғына чейин чыккыча, балким тескеричи Уулбу 1-чи болуп кетиши мүмкүн, силер аяк болуп калышат. Ошондуктан мындай өзүңүздөрдү бош койбой, жакшылап аракет кылыңыздар, дагы шанс бар. Кеттик анда биз 3-чү турга аттанабыз. Айымдар арасында таймаш бүттү. Эми мырзалары, күйөөлөрү, жолдоштору кандай таймашат экенин көрөбүз. Мунусунда мырзалар үчүн кичине орунураак хоккей, шайба, ортого коебуз. 2 голго чейин. Кимиңиздер 2 гол киргизсеңиздер, ошоңуздар утасыздар. Сиз анда оң тарапка туруңуз. Сиз сол тарапта Бусурман, оң тарапта Жакшылык. Азыр мен сигнал бергенде баштайсыздар, 3-кө чейин санаганда. Даярсыздарбы? 1, 2, 3 кетти.
О, гол. 1-0. Так, ортаға қоямыз. Даярсыздарбы? 1-0. Бусурманкул 1-0 кылды. 1-2-3 кеттік. Опа. Ой, балет тұрыңыздар, балет тұрыңыздар. Опа. Бусы хоккей ойнау бойынша профессионал оқшайды. Мынакей келе атат. Жақта Бусурмандың аялы буси деп атат. Буси бол дейсі. Давай, жақшылыққа. Жақшылықтың аялы жақта баламенен тұрып балет ет албай атат. Бірақ бусинің аялы жақсы балет ет атат. Аябай, қызық таймаш болып жатат. Мынакей хоккейчилер. Буси менен жақшылық. Буси 1, жақшылық азыр 0, азыр екінші. Давайте. Қолчаулар. Бұл таймашта Буси 2 гол киргизип салды. Тилекке каршы жақшылыққа ұтылып қалды. Қапа болбош керек, дағы алдыда қызықты ойындар бар. Азыр біз екінші талпаны шығарабыз. Оң жақта Жанбек, сол жақта Өмірбек. Даярсыздарбы? Келиңиз анда. Ортаға қойдық шайбаны. 3-ке чейин санайбыз. 1, 2, 3 кеттік. Жанбек менен. Жанбек менен. Өмірбек. Айва, құтты олады, өтіңді. Келіншектер айвай қолда қылып жатат. Қолшаулар гол 1-0. Жанбек 1, Өмірбек 0. Азыр екінші голға чейін кеттік қаныз. 1, 2, 3 кеттік. Қолчаулар. Бұл таймашта Жанбек 2-0 мен жеңіп кетті. Қолча қойыңыздар. Эми азыр 3-чү орынға таймаш қылалды. Хоккей для настоящий мужчин деген ушундай да. 1, 2, 3 кеттік жана берсе. Қолчаулар. Бұл жақта азырынча биринчи голду Өмірбек киргизди. Бирок жакшылыктын азыр дагы алдыда мүмкүнчүлүгү бар. 1, 2, 3 кетти. Мынчалык кызыктуу хоккейди көптөн бери көрө элек. Қолчаулар. Өмірбек экинчи голду киргизди. Финалга аттанган кетти. 3-чү орунду бул оюнда Өмірбек алды. Тилекке каршы жакшылык 4-чү орунга илинип калды. Жанбек, Бусурман даярсыздарбы? Даярсыз. 1, 2, 3 кеттік. Бусурманкулдун келинчеги балет ет атат. Так. Бусурманкулдун келинчеги аябай балет ет атат. Қолчаулар 1-0. Алдыда дагы мүмкүнчүлүк бар. Так, даярсыздарбы? Даярсыз. 3 кеттік. Жакшылык жана Бусурманкулдуку. Баракелди. Айва. 1-1 достор. 1-1 болду. Бусурманкул 1 гол киргизди, жана ошондой эле Жанбек 1 гол киргизди. Азыр биз 1 гол күтөбүз. Кеттик. 1 голду кимиси биринчи киргизсе, ошол биринчи орунга чыгат. Қолчаулар. Сынып калдыбы? Бирок уттук каргалачы. Канчалык деңгээлде сынмаптыр, бирок ийилип кеттир. Биз Жанбекке ачылык билдиребиз, бирок бул оюнда Бусурманкул биринчи орунга жетти. Куттуктайбыз Бусурманкул.
Ошондо достор кызыктуу болгон 3-чү конкурсубуз аягына чыкты. Биз азыр дагы бир кызыктуу 4-чү турга өтмөкчүбүз. Ал эми дагы бир жолу биздин катышуучуларга ийгилик демекчибиз. Эң мыкты оюндар көргөзүп атасыздар. 4-чү турду биз баштадык. Аялдардын күйөөлөрү канчалык деңгээлде угушат айткан сөзүн. Ал эми күйөөлөрү аялдардын канчалык деңгээлде түшүнүшөт. Мына ошол тууралуу кичинекей сын жарыш болмокчу. Аялдары тигине төрдө турушат. Ар бир аялдын астында бирден стакан, астында болсо суулар турат. Ал эми күйөөлөрү болсо көздөрү таңылган, көрбөйт эч нерсени. Аялдар кыйкырыктар менен күйөөлөрүн чакырат, оңго солго деп багыт берип турат. Аялдар күйөөлөрү болсо аялдардын үнүн угуп, жетип барып, жердеги бакалашкада сууну алып, стаканга кол менен кармап өтүрүп сууну куюп, ошолордун баарын аялдар өздөрү айтып турат. Анан ошол сууну аялдын оозуна ичиш керек. Кимиси 1-чи, 2-чи, 3-чү орунда келет. Аны биз азыр баарыбыз чогуу көрөбүз. Элишени түшүндүңүздөр, э? Айымдар түшүндүңүздөрбү? Проверка связи, аялдар кыйып коюңуздарчы. Угатасарбы, жигиттер? Аялдар кыйкырышты, күйөөлөр угушту. Биз даярбыз, анда эмесе баштайбыз. Азыр күйөөлөрдүн биз сара артта карап коелу. Түшүндүңүздөр, биякта караңыздар, барыңыздар. Артта караңыздар. Артта караңыз, арт биякта. Сиздер артта караңыз, э? Со, азыр 1-2-3-төн айымдар сиздер жолдошуңуздарды өзүңүздөр аттарынан кыйкырып, тазып, бутту эңкей, көтөр, колду карма, оңго бул, сого бул да өзүңүздөр чыкырып аласыздар, э? Сиздер канчалык күйөөңүз силерди түшүнөт жана угат, биз азыр текшеребиз. Канчалык силер күйөөңүздөргө түшүнүктүүрөөк айта аласыздар, аны дагы биз текшеребиз. 1, 2, 3, баштады. Кеттик анда. Стаканды кармабайсыз, стаканды кармабайсыз. Колчоолар, биздер колчооларыңыздар. Достор, биз 4-чү турду баштаганда жатабыз. 4-чү тур абдан кызыктуу. Биз аукцион форматын өткөзөбүз. Айымдар бир баалар менен аукциондун баасын көтөрүп сатып алыш керек. Биз 5 упайды ортого аукцион коюп атабыз. Ал эми аукциондун биринчи баасы акчалай эмес, бул иш аракет менен болот. 30 отжиманиядан өйдө аукцион башталды. Ким канча отжимания берет кана? Айымдардан сурайлычы. Ким канча отжимания берет кана? 35. Сиз күйөөңүзгө 35 отжимания деп кепилдик бересиз. Так. 35тен көбүрөөк ким берет? 36. Сиз 36 дедиңиз, э? 38. 38, так, 38. 40. Бул 40-ты да атат. 40-ка жетти. Так. 41. 42 деп аукционго баа берип койду. 45 деди. 46. О, 46. 50. 50. Так, 50 бай. 51. 52. 52. 53. 55. 55 жарым. 55 жарым? 55 жарым деген. 56. 57. 58. 60. О, мына ора. Теге мусулманга 60 упай, 60 очко аукционго берет. Так, 60. 60 эми оңой эле да, караңыз, 4-4 мына физикалык форманы жакшыртат экен. 60ка жеттик, кана. Айтыңыздар. 60-ты ким айтты? Ошол. Чыгарылган ой. 58 тотпай баары 60 тура эле 60-ты алса, анда 60 жасай берсин, потом. Жок, бирок эгерде 60 жасап таштаса, анда силерге шанс жок, анда 5 упайды бияга алып кетет анда. Бир эле мүмкүнчүлүк ошондо 63. 63. 64. 64. 65. 65. 67 мынакей аукцион боюнча аябай катуу кетет. 67 отжимания 5 упайга. Кеттик 67. 67 со, бусурман кул. Эгерде 67 жазсаң, анда буларга шанс жок. Сиз 5 упайды алып кетесиз. Кеттик бусурман кул. 67. Мен оюмча бусурман кул 67 жазайт. Буси, давай. 5 упай, 5 упай. О, чоң упай да бул. Кеттик, санайсыздарбы?
бирок таза жазайық, таза аяғына чейин кирип чыгып, чогуу санайбыз, 1, 2, 3 кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 кол чабуулар болсун. 38 менен мусулман кылдардын үй бүлөсү оюндан чыгып кетти. Биз кайрадан 30 ұпай менен үчөөңүздөрдүн ортоңуздардан абуктон улантабыз. Ким канча берет? Канча жумайна? 30-тан айтады. 30. 34. Айтыңыз. Канча бересиз? 30. 30-дан өйдө. 31 деп коелу, 31. Сиздер? 32. 33. 34. 35. 35. 37. 37. Мына смело, көбүрөөк шайды. Так, 37 менен токтоп атат, так. 38. 39. 39. 45 деп коюңуздар мени. Жок, 39 коёшсуң. 39 39 жазап койсоң оңой берди. 39, 41. 41. О, 41. Так. 41ге жооп бересиздерби? Пас да? Сизчи? 41 мен ойча оңой эле жазап коет. Көзүңүз койбойсуң да кой. Я давайте Так. 40 жаза берсин. 41 жаза берсин. Силер качпайсыздар, эгерде 41ди жазап таштаса, анда 5 ұпай кетти анда. Мен ойча 41ди оңой эле жазат. Жок, 40 меники бар. Жок. 41ди айтылды, болду. Мен ойча 41ди спокойно жазат. Көзүм жетип атат. Силер жооп бербей 42 деп койбойсуңар, мен кантип жетип атат, караңызчы, бүйүрүңүздөр алчы. Турган 42 жазайт мен ойча. 42. Туурабы? Жазайсыздар. Коркуп атасыз, эмнеге? 42 жазайт, 42би? 41. 42 деп коюңуздар. 41, 41бі? Со, 41 айтты, анда емесе жакшылык 41 мен ойынша жазайт. Жакшылык бүгін 5 ұпайды алып береді ұқсайды. Чоғы санайсыз, дайырсыздар бұл жакшылык? 1, 2, 3 кет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 кол чабуулар. 42 деп койсоор болмокта, көрдүңөрбү? 41'di жазап аукциондо жакшылык менен Бегимайдын үй бүлөсү 5 ұпайды илип кетти. 4-чү туруш менен соңуна чыкты. Кол чабып коюңуздар. Достор, биз эң акыркы турга жеттик. Кудай буйрса, бул акыркы тур абдан кызыктуу болот жана бул жакта шамдагайлар жеңет. Шарт өтө жөнөкөй. Азыр биздин 4 мырза финишный линияда тизилип турушат. Биз сигнал бергенде 4 мырза чуркап келет дагы, айындардын астындагы баллондорду алат. Анан лестница менен өйдө, тепкич менен өйдө чуркап барып туруп, эң оң тараптагы чоң баллон менен түшө турган жерден ылдый сейгаланып түшөт дагы, чуркап келип, айымдар аңгыча бул линияда колдорун тосуп турушат. Чуркап келип, колдорго чаап, эстафетаны айымдарга өткөзүп берет. Айымдар болсо эстафетаны алат дагы, өйдө лестница менен чуркап барып, көк жылгаяк менен кайра ылдый муз терип келишет. Анан бул жактан чуркап келип туруп, күйөөлөр аңгыча бул жакта эстафетаны алганга даярданып колдорун тосуп турушат. Айымдар колго чаап өткөзүп берет. Мырзалар чуркап барат дагы, кайра лестница менен чыгып барып туруп, эң акыркы сары жылгаяк менен ылдый түшүп келет дагы, анан финишке өтөт. Ким биринчи финишке жетсе, ошол биринчи, экинчи, үчүнчү орунга келет. Финиш ошол жак менен чектелет. Фиништин астында мына аркан жазылып турат.
аркан тозулуп турат. Ушул финишке жетиш керек. Айдындар болсо эстафетаны алып атканда, берип атканда фиништин бер жагына чыкмай жок. Эгерде линиядан чыгып кете турган болсо, анда 1 упайдан алынат. Түшүндү окшойт, э? Түшүнүктүү болду? Силерге түшүнүктүү болду? Даярсыздарбы анда? Биз 5-нчи турга даярбыз. Жигиттер даярсыздарбы? Даярбыз. Кеттик анда. Tak. Ömürmek 1, 2, 3, 4. Niye şöyle da Oldu. Taştan bunu çoyun olmuş. Bol. Taşpay çok dostlar. Урматтуу жубайлар, урматтуу түгөйлөр, урматтуу сүйүшкөндөр, эгиз жүрөктөр, аялы күйөөсүлөр. Бүгүн ошентип биз жубайлар арасында таймашты жыйынтыктадык. Абдан кызыктуу болду, жакшы болду. Силерге жактыбы? Жакты. Эми албетте жарышта, өзгөчө акыркы эстафетада ар кандай өйдө-өйтүлүк, инсандык нерселер болуп кетти, бирок буга эч кандай карынбаш керек. Бул деген спорт. Бирок ошентсе дагы биз коюлган эрежелер боюнча упайларды бердик. Анан эрежелерди бузуу боюнча дагы биз айтканбыз, штрафтар болот, упайлар алынат деп. Ошолорду да алдык, кошулган коштук. Азыр мен силерге жалпысынан жыйынтыкты айтып кетейин. Жаныбек 4 упай алды, Бусурманкул 10 упай алды, Өмүрбек 6 упай алды, жана Жакшылык 8 упай алды. Бирок бул жактан биринчи келген Бусурманкул келе жатып, камерадан көрдүк. Тетиги сарыдан чыгып баратканда кимди? Жаныбекти, Жаныбектен арттан тартып турсуз. Бирок бияка келатканда, бери келатканда Жаныбек өзүңүз чыгып турсуз, эч ким чалбапты, өзүңүз чыгып турсуз. Равнайсан кармаш керек болчу. Тартып кой бергенде мен кармалга кетtim да. Равнайсан кармаш. Ошого даяр болуш керек болчу да. Тарткандыгы үчүн Бусурманкулдан 6 упай штраф минус. 6 упай минус штраф, түшүнүңүз. Тартпаш керек болчу, бирок тартып койдуңуз, эчтеке болбойт. Баягы бул жарышта эркекпиз да, боло берет. Анын үчүн тармаш керек. Тармайсыздар турабы? Сиздин тармышыңыз жокпу? Кол алып коюңдар, ато капа болуп калбаңыздар. Бул жакта жөн эле оюн, оюнун шарты менен бири-бирибизге таарынып, анан тартып койдук, кирип койдук, мынтип койдук болбош керек. Бул жөн эле оюн, силердин көңүлүңүздү көтөрүш үчүн, анан ичара силерге мамилеңиздер бекем болуш үчүн да. Жалпы упайларды эсепке келгенде биз 4-орундан баштап кеткенбиз. Жалпы 11 упай менен Бусурманкулдардын үй бүлөсү 4-орунду алдыңыздар. Кол чапкырсаңыздар. Жалпы эсептегенде 12 упай менен Жаныбек менен Бегайым 3-орунду алдыңыздар. Жалпы эсептер менен упайлар топ-топ келгенде 15 упай топ-топ туруп, Өмүрбек менен Айзана 2-орунду алдыңыздар.
жана биринчи орунду ким алды болду экен да. Биринчи орунда болсо Жакшылык менен Бегимай жалпы 22 упай менен биринчи орунга чыктыңдар. Кол чабуулар. Эми бул жакта аукцион. Бул жакта аукцион аябай чоң ролду ойноп койду. Себеби дегенде аукциондо 5 упай болгон. Эгерде бул оюнда акыркы эстафетада Жакшылыктардын үй бүлөсү эң акыркы орунда келгенде деле ал общий количество менен биринчи орунга чыкмак экен. Эгерде сиздер эң акыркы келген күнү дагы жана аукциондо 5 упайды кошкондо сиздер 1 упай менен алдыга биринчи орунга чыкмак экенсиздер да баары бир. Эгерде сиз тартпай коюп туруп биринчи орунда келгенде анда сиз штраф жана 6 упайды мин сой деп штраф албаганда сиз экинчи орун алган экенсиз. Бирок сиз 4-чү орунга түшүп калдыңыз штраф майынан. Кол тийип кеткендер. Аны болсо биз камерадан бүт барын тартылды. Биз монтаждап туруп көргөзөбүз силерге. Баягы эмоция учурунда Бусурманкул өзү деле байкаган калышмы. Андай жалпы биздерде деле болот. Аны теги уурсуз капаланбай видео чыкканда көрөсүздөр, ошондо мындай. Бусурманкул жакшы эле келаптыр. Анан Жаныбекти эмесинен жепирден артка тартып коюптуз да. Бирок ошол тартпаганда сиз по-любому экинчи орун албаган экенсиз, эми? Жашоо ушундай өрөп өткөн, ошондон биринчиликке жетиш үчүн негизи эле бизде кыргыздарда бар, биринчи орун алыш үчүн эч качан башка келаткан инсандарга зыян келтирбеш керек, эми бул келечекте сабак болот. Азыр болсо биз силерге белектер тапшырабыз, бирок белектер тапшырганын астында биз мырзаларды чыгарат элек, жүрүңүздөр. Айымдар отура бериңиздер, мырзалар жүрүңүздөр. Силер камера ушакта тура бергиле. Биздин бүгүнкү чебер таймаштын демелчилери болгон Ауф магазинге ырашчылык билдиребиз. Бүгүн бизде аябай сонун белектер бар, аны азыр биткенден кийин айтып өтөбүз. Ал эми азыр болсо биздин ушул чебер таймаш үй бүлөлөр, жубайлар арасында болгон таймаштын максаты үй бүлөнү бекемдөө, бири-бириңиздерге болгон мамилени бекемдөө, сүйүүңүздөрдү арттыруу жана биздин ушул бекем үй бүлө, бекем мамлекет түзөт дегенге алып баруу. Кудай буйрса, сиздердин үй бүлөңүздөр бекем болсун, кармашкан оолуңуздар үзүлбөсүн, дагы көптөгөн балалуу чакалуу болуп, ушинтип көбөйүп жүрө бериңиздер. Ал эми сиздерге бүгүн чебер таймаштын атынан, Ауф магазинин атынан жана жеке өзүбүздүн Аза Flowers деген гүл саткан магазиндин атынан мырзаларыңыздар сиздерге айымдарга гүл тапшырып койсун, кол чабып коюңуздар. Достор, ошентип биздин чебер таймаш жубайлар арасында соңуна чыкты. Биз азыр 4-чү орундан баштап куттуктап белектерибизди тапшырып берели. 4-чү орунду биздин бүгүнкү чебер таймашта Бусурман менен Улбунун үй бүлөсү алышты. Кол чабуулар болсун. Келиңиздер. Бусурман, Улбу келиңиздер бул жака. Биздин Ауф магазинин атынан сиздерге 4-чү орунга ушундай жашынакай наушник жана колонка. Биякта карасаңыздар. Келе жакыныраак бери сүрөткө чыгып болду. Ийгилик болсун. Капашылык жокпу? Урматтуу достор, ал эми 3-чү орунду алган үй бүлө Жаныбек жана Бегайымга кол чабуулар. Жаныбек менен Бегайымга биз Ауф магазинин атынан жана ошондой эле чебер таймаштын атынан сиздерге ушул жашынакай микроволновка кол чабуулар болсун. Сөткө чыгып болду. Чебер таймаштын 2-чи орун алган үй бүлөсү, бактылуу үй бүлө буга чейин да катышкан экен биздин таймаштарга. Өмүрбек жана Айзана кол чабуулар. Бул телевизорду көзөтүп коюп. Плазменный телевизор. Кол чабып коюңуздар. Жана ошондой эле 1-чи орунда кол чабуулар болсун, жакшылап. Биз айтканбыз романтикалык жолдомо деп, биз бүгүн атайын ушул түгөйгө 1-чи орунда биздин шаардын четиндеги жайгашкан абдан бир жакшы эс алуучу жай бар. Ошол жака бир күнгө аябай жакшы саякатка эс алып келесиздер. Ичинде романтический ужин, завтрак, обед менен чогуу, андан тышкары дагы бир өзгөчө сюрприз бар. Ошол жака барып, сүйүүңүздөрдү дагы бекемдеп, бекем үй бүлө болуп келиңиздер. Кол чабуулар болсун 1-чи орунга Жакшылык менен Бегимайга. Бул сертификат сиздерге. Куттуктайбыз. Ал жака барасыздар дагы сиздер 1 айдын ичинде каалаган бир күндө барып кетсеңиздер болот, 1 айдын ичинде каалаган бир убакытта өзүңүздөр барып эс алып кетсеңиздер болот. Кол чабуулар болсун 1-чи орунга.
Ошондо достор биздин чебер таймаш соңуна чыкты. Жубайлар арасында аябай соңун таймаш болду. Биринчи, экинчи, үчүнчү жана 4-чү орун алган үй-бүлөлөрдү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз жалпы ыраазычылыкты келип берген биздин катышуучуларга, үй-бүлөлөргө билдиребиз. Жана ошондой эле Ауф магазинине дайым бизге демөөрчү болуп келет. Ушул белектерди берген. Андан тышкары бизге ушундай сонун локация берген Sky Park иллюзионго ырашчылык билдиребиз. Жана ошондой эле жеке менин өзүм атыман ушу гүлдөрдү берген Аза Flowers магазинге билдиребиз. Жана жалпы биздин съемочный группага барыңыздарга рахмат айтмакчыбыз. Кийинки биздин эфирде көрүшкөнгө чейин аман-эсен болуңуздар. Азыр болсо коштошоодун астында биз мана кандай жакшы болдубу? Жакшы болду. Мен оюмча бүгүн аябай ары бери чуркап отуп чарчап калышты, ошондуктан кичине мындай шайлар болуп турган кез, бирок ошентсе дагы үйгө барып жакшы эс аласыздар. Дагы жолу бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бекем үй-бүлө, бекем мамлекет түзөт, бекем үй-бүлө болуп, кыргыздын санын көбөйтүп 20 миллиондон ашып, эң бир алдыңкы күчтүү, бай, бактылуу мамлекеттерден бололу. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эфирде эмки көрүшкөнчө сап саламат болуңуздар.